Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан ок атышуу орун алды. Баткен-Исфана унаа жолунун боюнда Тажикстандын чегара кезмети жолдон өткөн автоунааларды ташбаранга алган. Калкты какшаткан насыя. Эл өкүлү Нурланбек Шакиев үстөк пайызды кескин азайтууну Улуттук банкка сунуштады. Каатчылыктын карааны дыйкандарды коркутууда. Жазгы талаа иштерине фермерлер канчалык даяр? Күн санап көтөрүлгөн баалар, наркты ооздуктоо үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, аны менен мен Акылай Акыналиева тааныштырам. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Паскарык жергесинде түндөгү ок атышуу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Эки тарап 10-11 мартта курал колдонуу менен орун алган окуяларга өзүнчө териштирүү жүргүзүп, анын алдын ала жыйынтыгы 12 мартка пландаштырылган эки тараптын чегара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Мындан тышкары эки тараптын аскер кызматкерлеринин чегара тилкесинде өзүн өзү алып жүрүү эрежелерин сактоо боюнча суроолор көтөрүлдү. Чегарадагы кезектеги ок атышуунун себептери жана маселени чечүү жолдору тууралуу Тазагүл Эмилбекова айтып берет. 11 мартка караган түнү саат 2:50 чамасында Кыргыз-Тажик чегарасындагы эки өлкөнүн чегарачыларынын кезектеги ок атышуусу орун алды. Маалым болгондой, Баткен районунун Эки Таш аймагындагы Баткен-Исфана авто жолунун боюнда Тажикстандын чегара кезмети жолдон өткөн автоунааларды ташбаранга алган. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын ортосунда 20 мүнөткө созулган ок атышуу орун алып, саат 3:00 токтогон. Жарадар жана жараат алгандар болгон жок. Таңга жук 4 чамасында Эки Таш аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрү жолугушту. Баткен районунун чегара өкүлү менен Тажик Республикасынын Исфара районунун чегара өкүлчүлүктөрү ордунан жолугушу, аталган жергиликте жолугушуу уюштурду. Жолугушууда мындан ары чыр-чатактарды болтурбоо боюнча иш-чараларды үзгүлтүккө учуратпастан жүргүзүү макулдашылды. Ошону менен биргеликте мамлекет чегараны кайтарууга кошумча күч каражаттарды тартпоону, ал эми чегараны кайтарууну штаттык чегара кезметтеринин курамы менен кайтаруу макулдашылды. Айта кетсе, кече 10 мартта да Кыргыз-Тажик чегарасында курал колдонгон окуя катталган. Бул боюнча эки тараптын чегарачыларынын сүйлөшүүсү аяктап, иликтөө жүргүзүүнү макулдашканы менен Тажик тарап сүйлөшүүлөргө карабай кайрадан эле ок атууну баштаган. Кыргыз-Тажик чегарасында байма-бай болуп жаткан мындай чатактар такталбаган жер, жайыт, сууга суу талашынан жана аткезчиликтин айынан келип чыгат. Мамлекеттин саясий аймактык бүтүндүгүн сакташ үчүн анын жеринин так белгиленген чегара сызыгы болушу керек деген чегара коомдук бирикмесинин төрагасы. Бийлик бул жаатта чечкиндүү кадамдарга баруусу керектигин айтат. Дипломатиялык негизде чечилиш керек. Дипломатия, биздин дипломаттар өтө күчтүү болуп, ушул бардык эл аралык нормаларды, жанагы карталардын бүтүн бардыгын так көргөзүп, бир гана дипломатия жол менен чечүү мүмкүн. Бирок Тажикстан тарап мындай дипломатиялык келишимдерге келбей жатат. Андай болгон учурда бизде бар болгон бардык рычагдарды колдонушубуз керек. Рычагдарды колдонуп, стол үстүндө отурууга түрткү беришибиз керек. Бул Тажикстандын кандайдыр бир провокациялык аракеттин негизинде өздөрүнө ыңгайлуу учурларды жаратуу үстүндө иштеп жатат да. Себеп дегенде азыркы учурда Тажикстандагы ички саясий кырдаалы дагы аябагандай оор абалда. Ошондуктан тышкы душмандар менен кагылышууну алып келсе, аларда баягы ички биримдиги чыңалат. Ошондуктан ушундай иш аракеттерге барып жаткан болушу да мүмкүн. Ал эми чегара тармагы боюнча серепчи Орунбек Чондоев Кыргызстан Тажикстан менен чегара жаатындагы өз ара көйгөйлөрүн тынч жол менен иштиктүү чечиши зарыл дейт. Чегара өтө эле катаал категорияга кирчүү маселелерден. Аны чечүү үчүн тараптар мунасага келиши керек. Антпесе кырдаал жыл өткөн сайын курчуй берет. Бул маселеде
чегаранын ошол маселени чечип жүргөн почти министрдин уровеніндеги кишилер отчет бере элек. Аны ким иштетип атканын, ким экенин даже билбейт элдер. Аны жогорку кеш күнүгө керек болсо чакырып сурап туруш керек. Мына бүгүн канча километр бүткөрдүңөр, бүгүн канча метр бүткөрдүңөр деп. Ана ошентип эле жүрө бересизби? Анан эле чыр-чыкты болуп эле. Аларга, например, ошол иштерге чек ара аскер аябай көп көңүл буруш керек. Элди, коомчулукту ошол жака тартыш керек. Жаштарды, кары аксакалдар ушу түзүлдү, анан чечилди, анан достоштук болуп эле тарап кетип атпайбы? Андай тараба жыйынтык чыгарып тарап тургандай иш аракеттер болуш керек. Чек ара кызматынын билдирүүсүнө караганда 12 мартта дагы бир жолу Баткенде чек ара боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өтөт. Жолугушуу Баткендин жана коңшу өлкөнүн Согди облусунун башчыларынын деңгээлинде уюштурулууда. Кызыл Бел көзөмөл өткөрмө жайында өтөп турган жолугушууга кыргыз тараптан Баткен облусунун бардык күч структураларынын жетекчилери, Лейлек жана Баткен районунун акимдери катышат. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Жалал-Абад облусунда 4 жерге кар көчкү түшүп, тазалоо иштеринен кийин унаа жол бир тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. 10 мартта болжол менен саат 12:50 чамасында Алабука Жаңы Базар Киров унаа жолунун 72-75 чакырым аралыктарында Чоңсай тилкесинде 4 жерден болжол менен 395.200 куб метр кар көчкү түшүп, жолду тосуп калган. Жерине Чаткал райондук өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу барып тазалоо жүргүздү. Натыйжада жол түндө бир тараптуу ачылган. Сокулук районунда төлөм терминалдарын урдоого шектөөлөр кармалганын Чүй облустук милициясы билдирди. Февраль айында Сокулук райондук милициясына 2 жаран азык-түлүк саткан дүкөндөрүнө белгисиз адамдар кирип, акча жана төлөмдөрдү кабыл алуучу терминалдарды уурдап кеткенин билдирген. Биринчи факты боюнча 4000 сом жана ичинде 44.000 сомдон ашык акча каражаты бар терминал, экинчи факты боюнча 29.000 сом жана жалпы баасы 1 миллион сомдук терминал уурдалганы аныкталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө уурулукка шек саналып 2001-1999 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалган. Улуттук банк насыя берген коммерциялык банктардын үстөк пайыздарын эмнеге көзөмөлдөй албайт. Ошондой эле башкы банк мамлекеттик 3 банк аркылуу коммерциялык банктарга демпинг жасоого болобу? Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Нурланбек Шакиев бүгүн фракциялык жыйында сүткорлук ишти чектөөгө багытталган мыйзамдын аткарылышын карап жаткан учурда улуттук банктын өкүлдөрүнө өз сунушун билдирди. Себеби бүгүнкү күндө каржылык сабатсыздыктан улам көп өлчөмдөгү пайыз менен насыя алып, үй жайынан ажырап калгандар өз өмүрүнө кол салганга чейин баргандар да кездешүүдө. Эгер мамлекеттик банк эсептелген Керемет, РСК жана Айыл банктар аркылуу насыянын пайыздык үстөгүн кескин төмөндөтүүгө барса, башка банктарда айласыз үстөк каражатты азайтмак деген сунушун билдирди. Аткаруу бийлиги жер иштеткен дыйкандарды жер салыгынан бошотуп, же салыктын башка түрлөрүн кескин төмөндөтүү аркылуу олуттуу реформаларга барууда. Бирок улуттук банк калкка жакындан жардам көрсөтүүдө эффективдүү кадамдарга бара албай жатат. Мындан улам башкы банк, коммерциялык банктар калкка берип жаткан насыянын үстөгүн эмнеге көзөмөлдөй албайт? Үстөк каражатты кескин кыскартууга болобу деген суроо жаралууда. Бул факт төлөй албай көп үйүн алды, асылып өлүп атат. Анан Россияга кетип атат, ошол кредитти жабам деп. Бала чакасын таштап, ошол кредиттин айынан кетип атат Россияга. Мына ушул маселелерде мен айтайын дегеним, эмне үчүн ушул пайыздардын силер көзөмөлдөбөйсүңөр? Эмне үчүн чоң аябай? Мына азыр бизде мына аракеттеги мыйзамда 31%дан ашпасын деп турат да. Керек болсо бул 31 да көп да. Банктарда караганда же башка уюмдарды карасак, финансы кредит уюмдарды карасак, аларда ушул кредиттик пайыздар, ушул бул мыйзам чыкканда 8 жылда ичинде 5%га түштү, төмөндөдү. Анан биз улуттук банк өзүбүз жаңы башка мыйзамдарга жаңы мынандай ограничение киргиздик да. Анан биздин Национальный банк, улуттук банк кредитный аукциондорду берген, льготный пайыз менен бергенге. 3 мамлекеттик банк бар, туурабы? Бул РСК, Айыл банк, анан жанагы
керемет банк деп атабыз, мына ушул банктар аркылуу кредиттердин пайызын кескин түшүрүп, коммерциялык банктарга демпинг жасасаңар болбойбу? Улуттук банк силер ошол 3 банктын жардамы менен жасабайсыңар, силер дагы бир элге бир жардам катары ошо пайыздарды түшүрүп берсеңер кредиттерди. Анан башка коммерциялык банктар ошолордун артынан кетет эле да. Каатчылыктын караны байкалууда. Эмитен келерки жылдын камын көргүлөө деп кулак кагыш болгону менен кымбатчылык күчөп турганда дыйкан фермерлерге кол кабыш болуудабы деген маселе да бар. Айыл чарба министрлиги минералдык жер семирткич, күйүүчү майлоочу май жеңилдетилген насыялар менен камсыздап атабыз деп ишендиргени менен элеттиктер андай мүмкүнчүлүктү көрө электигин айтышат. Жазгы талаа жумуштарын баштап, эгин талааларында жүргөн Сокулук районунун дыйкандары өткөн жылдагыдай сугат суу тартыш болбосо, жер семирткичтерге болгон баа арзандаса түшүмдүүлүк жакшы эле болот деп ниет кылышууда. Жаз жарышка айдоо аянттарын даярдап, эгин эгүүгө камданып жаткан дыйкандар тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Сокулук районунун тургуну Исмаил Алиев пенсияга чыккандан бери үлүш жерин иштетип дыйканчылык менен алектенип келет. Күн жылымдап, ала шалбырт жаз башталгандан тарта талааны даярдап, эгин эгүүгө кам көрөбүз дейт. Менчик трактору менен өзүнүн жерине кошо элдин эгин аянттарын айдап, жазгы жумуш талаа иштери башталат. Жала айылындагы бул талааларга колхоз совхоздун дооруна жүгөрүн ар кандай сорттор айдалып, түшүмдүүлүк мол болчу деп өзүнүн жаштык мезгилин эскерген дыйкан күн сайын 3,5-4 гектарга жакын жер айдап жатканын билдирди. Өткөн жылда айылдаштары ушундай эле аракет кылып, бирок жайдын аптабында суу тартыш болгондуктан гектарлаган аянттардагы түшүмдөр кургакчылыктан куурап кеткен дейт. Жыл сайын суунун көйгөйүн тарта берген айылдыктар эгин аянттарын да кыскартыптыр. Эми көпчүлүк арпа жүгөрү менен чектелишет экен. Азыр арпа кайдабыз бул жерде. Мудайды күзүндө сеп койгонбуз. Дагы суга жөнүндө да суга бизде жок. Суу аз. Жылына сугаттан ушат. Суу жок. Элге бүт үлүшчүлөр да. Эл көп суунун багында албайбыз. Сепкен былтырына кургап кетти, кызгы ысыкпай, күн ысыкпай, баары күйүп кетти. Көбүн эсе күзүндө эле өздөрүнүн үлүш жерлерине бул айылдагылар буудай сеип коюшат экен. Калган жерлерге жаздан тарта арпа же жүгөр айдап, айтор бош жаткан жерди алына жараша иштеткенге аракет кылышат. Суунун азабын тарткан эл үчүн быйыл күйүүчү майлардын баасынын кымбаттап кеткендиги да айласын кетирип жатыптыр. Трактор иштеткен дыйкандар мотор майлары да жогору болуп кетти дейт. Бул учурда убакыт өткөрбөй айыл чарба министрлиги эртерээк жардамдарын көрсөтүүсү абзел. Майдын баасы 61 сом 90 тыйын дейт. Mına bugün var 160 litre gaz satıp geldik. 60 son 90 tane. Kımbat. Motorga koygan maydağı murun 70 son boşladı 160 son da kımbat. Barına kımbat yani. Bunda dikandırga zaman orada çınnatkan. Aslında diskoplivanın kişine arzanada kımbat. İmine dikandırga ben sıcadan bese bir jönüne de oşol sıcak olmalı. Жаздын бир күнү бир жылга тете деп бекеринен айтылбаган чыгар. Чилде чыгып күн жылындагынан тарта талаа иштери менен алектенген дыйкандар быйылкы кымбатчылыкты айтып кабатырланышат. Бир мешок жер семирткич 3,5 миң сомго кескин кымбаттаса, ал дагы таңкыс. Дыйкандар үчүн эң зарыл болгон күйүүчү май, минералдык жер семирткич үрөн жана насыяны өз учурунда жеткиликтүү камсыздаса эле түшүмдүүлүктөн камсанабай коюуга болот. Бирок быйылкы абал баарын эле түшөлтүп турат. Основной соляркадан болот, дистоплива. Анын коюу майдагы кымбаттап кетти. 1 литри 140 сом болуп калды. Дизельный болсо 62 сом болуп калды. Анан жер семирткичтен аябай жок да. Эми жок десек да болбойт. Эми бар 1 килограмм 3,5 миң болуп атат. Селитра, диамофос, амофос деген ошо аябай кыйналып атабыз. Сокулук районунун дыйкандары сыяктуу өлкөнүн ар бир районундагы айыл аймактарында жер иштеткен дыйкандарда мындай көйгөйлөр арбын. Ар кими салына жараша үнү жеткен жерлерге кайрылып, көпчүлүгү эл өкүлдөрүнө кат жолдошуп, арыз-арман айтканга чамасы жетүүдө. Кечээ күнү эле кымбатчылыкка каршы күрөшүүдө айыл чарба тармагына абал сураган депутаттар жогорку кеңеште дыйкандарды керектүү каражаттар менен камсыздоо тууралуу маалыматтарды угушкан. Убакыттан утурбай дыйкандардын маселесин чечүү боюнча тапшырма сунуштар айтылган. Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 20 миң тонна азоттук минералдык жер семирткичтер Кыргызстанга кирди. 5-ші күнү НДС боюнча маселе чечилери менен сатылуу башталат. Бул биринчиси. Экинчиси, мына мен азыр эле ошол Өзбек Республикасынын химия санат министри менен сүйлөштүм. Марттын аягына чейин Түштүк областына 5 миң тонна бер жагы, болосо 10 миң тонна азоттук минералдык жер семирткич мат резервтер аркылуу келет.
Айыл чарба министри мындан тышкары 2022 жылдын түшүмдүүлүгү үчүн 19 000 тоннадан ашык буудай үйрөнү келгендигин, көбүнесе сапаттуу үйрөн боюнча Казакстан жана Орусия менен макулдашуулар болгондугун маалымдоодо. Министрликтин бүгүнкү күндөгү аракети Кыргызстандын тамак аш коопсуздугун чечүү максатына жасалып жатыптыр. Дүйнөдө каачылык күчөп, кымбатчылык кокодон ала баштаганда азык-түлүк издеп калбай, азыртан кам көрүүнү өткөн жылдын соңунан бери айтышып жатканы бекеринен эмес чыгар. Мындан улам айыл чарбасында жери бар ар бир жаран жок дегенде келерки жылга камылга көрүп, керектүү азык-түлүгүн камсыздап алса кыйынчылыктан жеңилирээк өтүүгө шарт түзүлөт дешүүдө. Ал эми өлкөгө келген сапаттуу үйрөн аркылуу түшүмдүүлүк гана артпастан дыйкандар үчүн үйрөндөрүн жаңыртып алууга да мүмкүнчүлүк түзүлүп жатыптыр. Шекер Сатыбалдыева, Мээрбек Чусупбек уулу, Нью ТВ. Улуттук статистика комитети билдиргендей, быйыл январь-февраль айларында өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу керектөө бааларынын өсүшү 1,7% түздү. Азык-түлүк товарларына жана алкогольсуз суусундуктарга баалар 1,8%, айыл чарба азыктары 2,3%, башка азык-түлүк товарларга баалар 1,1%га өскөн. Керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүүсү республиканын бардык аймактарында байкалган. Баалардын кымбатташы доллардын кунунун өсүүсүнө байланыштуу. Мындан улам монополияга каршы жөнгө салуу кызматы социалдык жакта маанилүү товарлардын бааларына жумалык мониторинг жүргүзүүдө. Баалар кескин жогорулабагандыгына байланыштуу аталган мекеме азырынча товар ташуучуларга жана сатуучуларга эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Бул мезгилдүү көрүнүш дейт алар. В настоящее время азыркы учурда ооз эки түрдө эскертүүлөрдү берип жатабыз. Себеби баалардын кескин өсүп кетүүсү байкалган жок. Бул мезгилдүү гана көрүнүш. Биз азыр базарларга барып мониторинг жүргүзүп жатабыз. Маселен, дүйшөмбү күндөн бери Чүй облусунда 100гө жакын соода жайларын кыдырдык. Аймактарда дагы ушундай иштер жүрүп жатат. Анда сатуучулар менен гана эмес, базарлардын жетекчилери менен бааларды туруктуу кармоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүбүз. Аларга сатуучулардын ижер акысын төмөндөтүү сыяктуу чараларды көрүү дагы сунуштарын айттык. Ошондой эле бааларды жөндөн жөн эле көтөрүп жибербөө үчүн түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзгүлө дедик. Баа негизинен импорттун курсунан көз каранды болгондуктан сырттан келген товарлардын баасы көтөрүлдү. Мисалы, күйүүчү майдын наркы тездик менен өсүүдө. 15 март бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнү. Буга байланыштуу бүгүн монополияга каршы жөнгө салуу кызматы коомдук тамактануу продукциясын өндүрүү жана соодалоо эрежелери деген темада тегерек стол өткөрдү. Анда керектөөчүлөргө жана коомдук тамактануу жайларынын өкүлдөрүнө алардын милдеттери жана укуктары жөнүндө маалымат берилип, талкуу болду. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда коомдук тамактануучу жайга, кафе, ресторандарга кирген ар бир эле кардар өзүнүн укуктарын толук биле бербесе керек. Көптөр тамак аштын сапатына гана көңүл буруп, ал кандай азык-түлүктөн жасалды, салмагы канча жана баасы ошого туура келеби деген талаптарды койбойт. Азыркы кымбатчылыкты шылтоо кылып, тамактардын баасын асмандатып жиберген учурлар дагы жок эмес. Ошондуктан сиз тамактанаар алдында тамак ашты жасоодо жана сатууда мыйзамда каралган технологиялык талаптардын сакталышына дагы көңүл буруңуз. Эгер нааразычылыгыңыз болсо же укугуңуз бузулган учурда антимонополия кызматына кайрылып, чыгымыңызды өндүрүп алсаңыз болот. Эмне заказ кылып атат, эмне алып атат, ошого бир тамакка төлөгөндө ол билиш керек да. Эмнеге мен төлөп атам? Бул жерде эмне бар? Толук эле ошол айткандай эле менюда жазылгандай нерсе алып атамбы? Же болбосо кайсыл тамакты алып атсам ошол жерде туура эле төлөдүмбү? Баасы менюда баасы эле турат, а бирок ал жерде эмнеси бар? Эмнеге мен төлөп атам? Канча чыгып атам? Коопсуздугу барбы? Кандай ошол боюнча, ошол маалыматтар боюнча көп бизге кайрылуулар болот керектөөчүлөрдөн. Биз аларды тез арада иш-чараларды көрүп атабыз. Бүгүн ошол негизи алдын ала алып маалымдоо боюнча иш-чараны өткөрдүк да. 2021 жылдын ичинде аталган мекемеге керектөөчүлөрдөн 387 арыз даттануу келип түшүп, андан 217 мыйзам бузуу аныкталып, айып пулдар салынып, чаралар көрүлгөн. Мындан сырткары метрологиялык көзөмөл башкармалыгы тарабынан ай сайын коомдук тамактануу жайларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. 3 жыл мурда киргизилген мораторийге байланыштуу азырынча плансыз текшерүү жүргүзгөнгө укуктары жок. Ал эми коомдук тамактануу жайлары мыйзамда каралган технологиялык картанын негизинде иш жүргүзүүсү зарыл. Өсүбүздүн деген 560 токтом бар, ошо 560 токтомдун деген пункттар бар. Ошо пункттар боюнча деген түшүндүрүүлөрдү жүргүздүк. Технологический карта жөнүндө, меню жөнүндө деген, анан булар пайдаланган таразалар бар, счетчиктер бар. Ошо деген мыйзамдын негизинде деген кайсы убакта поверкадан өтүшү керек, ошолорду түшүндүрүп айтып бердик. Сөзсүз түрдө деген керектөөчүгө көрсөтүшү керек. Ал менюнун ичиндеден сөзсүз түрдө деген граммажы болушу керек. Канча эти салынды, канча суюктугу бар, ал да көрсөтүшү керек деп.
Тилекке каршы коомдук тамактануу жайларындагы адистер арасында технологиялык талаптарды, өздөрүнүн милдеттерин толук билбегендер деле арбын экен. Алар түшүнбөгөн суроолоруна адистерден жоопторду алышты жана өз сунуш пикирлерин дагы беришти. Ошондуктан бүгүнкү талкуу алар үчүн пайдалуу болгонун айтууда. В данное время продукты подорожали, поэтому любой человек должен знать. Азыркы учурда азык-түлүк абдан кымбаттады. Ошондуктан ар бир кардар жеген тамагына эмнелер кошулду жана баасы туура келеби? Кыскасы эмнеге канча акча төлөп жатканын билиши керек. Биз бүгүн кантип менюну туура түзүү керектиги тууралуу маалымат алдык. Көпчүлүк кафе ресторандардын менюсунда тамактын аты менен баасын гана жазып коюшат. А биз эмнеге акча төлөп жатканыбызды билбей калабыз. Андыктан бүгүнкү айтылган кемчилдиктерди туура кабыл алдык жана мындан ары эрежелердин чегинде иштөөгө аракет кылабыз. Привели ко вниманию и вот решили. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда азыркы учурда Кыргызстан боюнча 15 миңден тегерегинде коомдук тамактануучу жайлары, кафе, ресторандар бар. Аларда болжолдуу 300 миңдей адам эмгектенет. Каныке Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Кыргызстанды 25 жыл жетектеген мамлекеттик ишмер кыргыз эл баатыры Турдакын Усубалиевдин айкели Кочкор районунун борборуна тургузулду. Эстеликтин ачылыш салтанатына президент Садыр Жапаров да катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Акимчиликтин астына айкел орнотуу демилгесин аталган райондун жетекчиси Курбанбек Камчиев көтөрүп, жеке ишкерлердин демөөрчүлүгү менен ишке ашкан. Турдакын Усубалиев 1961 жылдан 1985 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы, өлкө башчысы кызматын аркалаган. Ал жетектеп турган жылдарда Кыргызстанда бардык тармакта өзгөчө өнүгүү болгон. Суудан энергетика алуу идеясы ишке ашып, токтогул баштаган ири ГЭСтер курулган. Мындан тышкары Турдакын Усубалиевди замандаштары Бишкек шаарынын башкы архитектору деп эскерип келишет. Ал 1919 жылы Кочкор районунун Теңдик айылында туулган. Чейрек кылым Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп иштеди. Жогорку СССР Жогорку Советине 5 жолу, Кыргыз СССР Жогорку Советине 6 жолу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланды. Ошол мезгил аралыгында Кыргызстанда жаралган көптөгөн жаңы саамалыктар, жакшы жөрөлгөлөр анын ысымы менен тыгыз байланышкан. Маселен, Усубалиевдин жетекчилиги астында Кыргызстан агрардык өлкөдөн индустриалдык агрардык республикага чейин өсүп жетилди. Ушул мезгилде Кыргызстанда көптөгөн ГЭСтер салынды, завод, фабрикалар, социалдык жана маданий жайлар курулду, жаңы жерлер өздөштүрүлүп, айыл чарбасы ырааттуу өнүктү. Бишкек шаарынын борбордук аянтындагы, анын тегерегиндеги ажайып имараттар, кала четиндеги 100 миңдеген калк жашай турган кичи райондордо анын жеке көзөмөлү менен курулган. Ошондон улам эл оозунда Ордо каласынын башкы архитектору деген образдуу ысым ыйгарылып тарыхта калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Улуттук банктын 30 жылдыгына арналган иш-чарага катышты. Акылбек Жапаров 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык каржы рыногун өнүктүрүү маанилүү багыттардын бири экенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, учурда орун алган геосаясий абалда тышкы каржылык рыноктарда Кыргызстандын соода-экономикалык өнүктүштөрү саналган өлкөлөрдүн валюталарынын курсунун жогорку туруксуздугу байкалууда. Улуттук банктын алдында тийиштүү акча кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугун сактоо боюнча жооптуу милдет турат, деди ал. Дагы бир учурду белгилеп кетким келип атат. Учурда Улуттук банктын алтын долбоору ийгиликтүү иштеп жатат. Улуттук банк 100 граммга чейин алтын куймаларын сатып жатасыздар. Бул келечек үчүн мыкты инвестициялар болорун эч күмөнүбүз жок. Биз дагы мына Кумтөргенин толугу менен өзүбүзгө өткөрүү процесстерин бүтүүнүн астында турабыз. Урматтуу коллегалар, көчөгүнү парламент колдоп берди. Жакында буюрса алар менен да коштошуп, мындан ары Кыргызстандын алтыны Кыргызстанда калат. Ойлоп атам, сиздер дагы бул жерде бир топ өзүңүздөрдүн салымыңыздарды коштуңуздар деп.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралда өткөн 1 май округундагы кайра шайлоону уткан Эльвира Сурабалдиевага депутаттык мандат тапшырды. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы билдирди. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылы КСДП партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген. 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынын тизмеси менен катышкан. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин вице-премьер-министр болуп 4 ай иштеген. Сурабалдиева 2021 жылы 28 ноябрда өткөн шайлоого катышкан эмес. Ал мажоритардык шайлоо системасы кайрадан киргенден кийин бир мандаттуу округтан шайлоону уткан биринчи аял болуп калды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп Равшанбек Сабиров дайындалды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун инвестициялар чөйрөсүндөгү башкаруу системасын өркүндөтүү жана Кыргызстандын инвестициялык потенциалын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгында айтылат. Улуттук агенттик бирдиктүү мамлекеттик инвестициялык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, чет өлкөлүк инвестицияларды тартууну координациялоо, эл аралык финансылык институттар жана чет өлкөлүк өкмөттүк финансылык уюмдар менен кызматташуу, ошондой эле өлкөгө тышкы кайтарымсыз көмөк көрсөтүү каражаттарын тартуу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты түзүү жана координациялоо үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп эсептелет деп аныкталсын деп айтылат жарлыкта. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.